Түркістан сүлесін деп аталады өзі негізі. Анан bunu кармалгандыгы боюнча Кемин районунун Тарсуу айылынан атайы телефон чалуулар болду. Ал буну кармаган киши ал өзү мурда Токой чарбада иштеген Таалай деген жигит. Ошо мурда Кемин жаратылыш паркында иштеген да. Ал зват этти, ошо бир ушундай сүлөсүндү кармадым деп биз жеринде барып көрсөк, бул мурдадан да колго кармалган көрүнүп турат да, азыр өзүнүн турушуна караганда. Бул мына жапайы болгондо мындай болуп мына тынч отурбаш керек болчу. Анан биз барып көргөндө мына буну тиги Таалайдын айтуусуна караганда бул ошо немеде талаада жүргөндө суунун боюнда жүргөн. Ошол жерден барып көрүп калып анан кармашкан, кармап алып келген. Алып келген менимче бул ошол кайра ал жерде жүргөндө иттер талап айылдын арасынан. Жана көзүн дагы мына жаракат алган ошодон болот да, ошодон биз болжолдоп атабыз. Анан ал жерден бизге мына ушундай биздин атууларыбыз бар да, жаратылышты сүйгөн. Ошондо бизге звонок этип, мына алып каяка тапшырабыз, эмне кылабыз деп биз менен акылдашты. Анан биз азыр алып келдик да, тиги коомдук фонд, Бугунай коомдук фонду бар да, Каракулда. Ошол жерден бул алып барып, ал жактан дагылап, ал жакта ветврачтар бар өздөрүнүн текшерүү адистери бар, алар карашат дагы. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо жаратылышка кайра кое берилет. Болбосо ошол жерге өпкө чейин багылып ошол жерде болот да.